Бүткүл эл биз майдандарда сыналган, Эрмановдун урпагыбыз кыргызым, экенимдин тосон бийик кармаган. Эримдик биздин туубуз, руху болу Манастан, келечек үчүн аттандык, жүрөгүмден Кыргызстан. Асыл элим суктандырган дүйнөнү, арулуктун кут булагы миреги, көк тиреген кең алато элимдин, өкүрөктө согуп турган жүрөгү. Эримдик биздин туубуз, руху болу Манастан, келечек үчүн аттандык, жүрөгүм менин Кыргызстан. Түндүгүндө сан жылдыздар түнөгөн, элим эркин бакталайга бөлөнгөн, эмгектенин гүлдөтөбүз мекенди, мекенимдин бактысы үчүн төрөлгөм. Эримдик биздин туубуз, руху болу Манастан, келечек үчүн аттандык, жүрөгүм менин Кыргызстан. Ар бир күндүн кайталанган сыры бар, ар жүрөктүн айтылбаган сыры бар. Тириликтин билгин келсе кадырын жакшы ырлардын саптарынан табылар деп, ЛТР каналында Мени издесең ырларынан табасың музыкалык көрсөтүүсү. Быйыл Тарс жана маданият жылынын алкагында өнөрү менен таш жарган акындар, ошондой эле калем менен балтамган ырларга огон жараткан огончу композиторлордун бардыгын биз музыкалык көрсөтүүбүздө чагылдырып келебиз. Еңбеги менен элине арнаган, өмүрүнүн бардыгын кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө арнаган бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз Кыргыз Республикасынын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, огончу композитор, журналист Ишеналы Арабаев атындагы окуу жайдын профессору, даңк медалинин ээси биздин сүйүктүү агайыбыз Эсенбек Маданбеков биздикке келип отурат. Агай, куш келипсиз. Сизди студиядан көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат. Мынакей биздин көрсөтүүбүз быйыл Тарс жана маданият жылына арналып отурат. Сиздин бейнеңизге карап көрсөк, мына өмүрүңүздүн бардыгын мына ушу музыкага арнадыңыз, канча деген жаңы ысымдарды тарбиялап чыгарып атасыз. Анан негизи эле ар бир инсанга карап көргөндө анын чыгармачылыгынын башаты өтө эле кызык да. Ушул алгачкы ондоруңуз кайсы жылдарга барып такалат, канча жашыңызда чыгардыңыз? Эми биринчи саламатсыздарбы, улуу урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен учурашып алайын. Мен эң алгач 68 жылы Нарын музыкалык драма театрында иштедим. Ошол жакта эмгектендим. Ошо чыгармачылыгымдын башаты 68 жылдан башталды десем туура болот да. Нарын музыкалык драма театрында. Ооба, анткени ошол жерде мен дайыма айтып келем, ошол жердеги чыгармачыл инсандар, улуу адамдар, корифейлер, эми ошол кездерде бир өзүнчө бир доор учур болуп турган мезгил экен. Ошол адамдар менен чогуу аралашып дегендей, өзүм жаш болсом дагы ошол адамдардан көп тайым тарбияладым да. Жылымай бастале гүлгөнүң, жыргалы берең дүйнөмдү. Жылымайган ошол күлкүңө ай,
Жылынып жүрөт сүйгөнүң Жылымайган ошол күлкүгө Жаным жылынып жүрөт сүйгөнүң Атырдай жытың алып келет Айдарым соккона муздаг жен Берекем айым күнүмде бай Бетиңден сылар күн келер Берекем айым күнүмде Жаным бетиңден сылар күн келер Сағыныч құс әлі құрысын Сағынған кездері күн ұзын Саламым айта бар чудай Асмандына тиктейм болутун Хабарым айта бар чудай Canım asmandına tikteyim bulutun Salamım ayta var çuday Canım asmandına tikteyim bulutun Bilesің, театрда деген içinde эмне деген гана чыгармачылык атмосфералар жүрбөйт. Ошолорду өз көзү менен көрүп, чыгарма деген кандай болуш керек экен, кандай жол менен барыш керек экен. Кыскасы, ошо талим тарбия сабакты мен ошол жерден баягы чоң билим алдым десем жаңылышпайм да. Мен алгачкы ырымды 68-жылы Нарынын деген өзүмдүн туулуп өскөн жерим Нарын жөнүндө чыкты. Анан кийин Жаштар маршы, агестерде биз союздук мезгил өзүң жакшы билесиң. Союздук мезгил патриоттук духта тарбияланып, октябрят, пионер, комсомол болуп калдык да. Анан ошо духтун негизинде анан Жаштар маршы деген чыгарманы жаздым. Анан бир топ чыгармалар жаралды, майда чүйдө, бирок аба тиги элге тарабагандар да болот арасында. Ооба. Ошо менен ошондон баштап таанылып калдым десем болот. Анан албетте мен айтышым керек, биздин могу телевидение, радио деген болосу ошо эң алгачкы чыгармачы адамдардын баарын тарбиялаган ошолор да, силерсиңер да. Телевидение келип, ошо залга ырчыларды алып келип, ошолор менен кошо өзүмдүн чыгармачылыгымды биринчи пропагандалап, ошо элге тааныттым десем болот да. Zamandı bikke sürüp baratkan Jarkırap gün sayın açık taң atkan Tokçuluk kucaktap, torgoy sayrap tolkup min türkün Totalam toltura bakıtka batkan Tokçuluk kucaktap, torgoy sayrap tolkup min türkün Totalam toltura bakıtka batkan Narındın toluru günge koşulgan Çokusu cıldızga sozulup durgan Suları gülördün töküp gelgen kılım karıtıp Kayrığı bütkönde cağımdı ırdan Suları gülördün töküp gelgen kılım karıtıp Kayrığı bütkönde cağımdı ırdan
Ошталас чүйдүн борунан ысык көл жалалбаттын тоойдунан нарындан жалынду ысык салам айтып сиздерге булурду жалпыңа гүлдесте сунам нарындан жалынду ысык салам айтып сиздерге булурду жалпыңа ыр десте сунам булурду жалпыңа гүл десте сунам. Алгачкы ырларыңыздын катарына бүгүнкү күндө энелердин экинчи бешик ырына арналган бул балама деген ырыңыз. Баламаны жазган мезгилде мен ошондо 17, 16, 15-тен 16-га караган кезим болчу да. Анан жана айтпадым, мен телевиденияга, агестерде телевидение мындай запись деген жок эле. Түз эфир болчу. Анан ошого келип түшө элек. Ошол кезде биздин телевышка бир гана ошо баягы кыргыз телевидение ошол жерде болчу да. Анан ошол жерден баягы тиги конкурс болуп, конкурска катышып, анан кийин Ала тоонун жанынан кетип баратсам, книжный лотерея ойнотуп атыптыр. Китеп лотереясы да. Анан эмнегедир ошо баягы тиги чыгармачылыкка жакын болуп калган адам ошо ыр издейт экенсиң. Агестерде китепти көп окучу элек. Анан өзүмө жаккан ошо китептерди алайын деп неметип анан Эсенгул Ибраев өзүмдүн агам экен, көз кишичи. Бул агестерде Фрунзеде иштечү экен. Анан ошонун китеби анан мага колума тийип калды. Бул да болсо буйрук. Буйрук. Мүмкүн ошо Кудайым өзү ошого бир түртүккө берип жаткандыр. Анан ача салсам эле жана балама деген ыр чыгып калды. Анан ошо менен өзүм бала кезим болсо анан баламанын деле бала деген жытын билбеген кез да. Бирок ата энеңдеки мээрим деген бар да эсиңде да. Ата энең болгон балага болгон мээрими. Ошонун баары эсиңден кетпейт да, түбүктүү сакталып калган нерсе да болчу. Анан жанагы балама деген текст жагып калды да, анан мен ошого чыгарам дедим да. Эмнегедир өзүм бала туруп ошого аябай ынтызарландым да. Анан кыскасы убакыттар өтө берди, тиги ыр чыккан жок. Улам карап коем текстти. Ошентип жүргөн күндөрдүн бир күнүндө анан баягы өзүм бала кездерде велосипедти көп тепкем. Оюнкарак. Баягы спорттор менен заниматься этип жүргөн кезим. Анан баягы велосипед тепип барасым, остановкада бир келин баласын момтөлүп алдей бөпөм ай деп атыптыр. Алдей айын билем, анан бөпө деген эмне экенин билчүмес экенмин да эсебичи. Анан эмнегедир кулагым ушунчалык бир жакшы баягы мээрим, балага төккөн мээрим тиги эненин немеси элестелип кетти. Анан сразу тиги велосипедти кайрап үйгө бурдум. Агестерде мектепте астрогөптөр баягы нота үйрөнүп, чаламолдо болуп жүргөн кезибиз. Анан ошо менен баламаны кандайдыр бир убакыттын ичинде, өзүм деле билбейм, бир кичинекей асыр убакыттын ичинде чыгып калды. Жазарым бал татыган балдыр тили бар, балам бактым балам базарым. Алдей ай бөпөм ай, балам бактым балам базарым. Гүлдөдө кылган мейдерим,
бар кубатым башкаларга ишбир алмашпас бар байлыгым мүлкүм мурасым алдияй бебем ай бар байлыгым мүлкүм мурасым алдияй бебем ай бар байлыгым мүлкүм мурасым Кайрыгы ошо жанагы Алдияй Бепемайдын кайрыгын жаздым. Анан кийин эмнегедир текстин баягы акындар ырдаганда куйруштур ырдайт го, төгүп. Ошондой төккөндө эле кетти. Анан шашып ошо эле баягы нотага түшүрүп туруп анан эч кимге да угускан жокмун. Кыскасы, балама анан театрда же айта албайм. Ай мен балама деген ыр жаздым депчи, өзүң кичинекей бала болсоң каяктан айтасың? Эмне деген ыр дейт. Балама десем, койчу ай. Ооба, ушундай. Угуп көр. Анан текст менен текстти берсем, ай текст аябай күчтүү, сон жазылган текст экен. Анан эми ойноп берди. Анан ал кездерде музыкант болчумун да театрдачы. Ал кездерде Калыбек байке, Тагаев ал кездерде айда ошо аккордеонист болуп дүңгүрөп турган мезгил экен. Анан кийин мен жаш балам мени музыкант кылып алды да Шераев. Анан ойноп берип эле неме кылсам аябай жакты. Анан ошо менен эң биринчи тушогесин кесүүсүн тетиги Аксай дегенди билесиң да. Аксай арпа деген өзүбүздүн эң атактуу жайлообуз бар да. Ошол жерде малчылардын тоюнда анан кийин эң биринчи ошол жерге ырдап чыкты. Ал кездерде жанакындай неме деген жок. Анан баягы эски кинонун колонкасы жанагы ошону коюп анан кийин малчылар тиги төштү таянып отурушат. Анан ошол жерден немесе бир убакта элдин сураганын айтпаган. Күнбайрам үнү да жакшы да, өзүң жакшы билесиң. Анан ырдады. Анан бир сурады, эки сурады, 3, 4 жолу сурады да. Сразу ошол жерден элечи. Анан ойлоп калдым, бул жаман чыккан эмес экен. Мунун мааниси бар экен деп. Анан өзүм баягы колу бар алтын баркы жок көп этип бара албайсың да. Ошон менен анан биринчи тушогес ошо малчыларга берилди да. Ушул ырыңыздын артынан анан бүт ырларыңыз кетти. Анан калгандар кетти. Товар, анан таң чолпонум, көптөгөн эскерүү деген ушул көп ырлар жаралды. Eskerin
ошол кездерде биздин учурубуз чыгармачылык адамдар көпчүлүк ушунчалык терең маани берип чыгармага. Биз эстафета болуп калган экен. 60-шы жылдары обончулуктун доору сүрдү. Өзүнчө бир этап болуп. Ошо астынан айта кетейин. Этап болуп доору сүрдү деген ошо кездерде белгилүү Ырысбай агабыз кандай гана чыкты тим. Анан ошол экени туурап чыккандар канча адамдар болду. Ошон чыгармачылыгынан демир алып туруп чыгармачылыкты өркүндөтүп чыгарган оюнчулар канча болду да. Эми ошолордун да таасири тийди мага. Анан кай жер болсоң дагы чыгарма деген ири боякта таасирин берет да. Калыбек байке чыгып жүргөн кезде эле Үсөн Сыдыков деген бар эле ал кездерде, Бейшеке Жандаров деген оюнчулар, Экия Мукамбетов деген, андан мурун 50-нчы жылдын аяктарына Султан Мамбетбаев деген өзүмдүн мугалимим. Ал кездерде аябай дөңгөлөк катуу чыккан. Эң алгачкы башаттар Султан Мамбетбаев, Сайыргазы Түркменов, кадимки Досмамбетова дегендер чыкканда. Анан ошолордун артынан жанагы Ырысбай, Тагаев, Үсөн Сыдыков, анан жана башкалар ошо анан биз болуп кеттик да. Ошол чыгармачылыкка ошол адамдардын баардыгы терең маани берип, чыгармачылыкты ошо аябай жогору туу тутуп ушунчалык кенен баягы эргүү алып туруп чыгаргандыгы көрүнүп турбайбы? Ошо бүгүнкү күнгө чейин жашап келатат, туурабы? Анан эми ошол кездерде ошондой чыгармачылык эргүү болду. Жана Таң Чолпондун мен өзүм Дүйшөкө деген байкем бар. Өзү областтык архитектуранын башчысы болчу да, ал кездерде. Анан Болот Алаков деген өзү баягы жетекчилик кызматта көп жыл иштеген киши, өзүнүн эмгеги зор эмгектерин сиңирген, эми раматык болуп кетти. Абдан жакшы жигит эле. Анан бул киши ыр жазган адам экен, чыгармачы. Анан ошо байкем экөө үйгө келип калды. Анда мен институтта студент болуп калган кезим болчу. Кыскасы ошентип отургандан кийин баягы текстин алып келип, жалгыз Жылгайык деген бир ыры, Кусалык деген бир ыры, анан кийин тиги неме Таң Чолпону 3 текст алып келди. Аны окуп көрсөм, абдан профессионалдуу деңгээлде жазылган экен. Анан мага Таң Чолпондун темасы да жакты, сөзү да жакты. Анан баягы эргип жүрдүм. Бир жыл өттү. Каникулга барсам, кана бир деп сурайт. 2 жыл өттү, барсам деле анан кача баштадым ал кишиден, чыгайрачы. Көрүнбөскө аракет. Анткени эчтеке чыкпаса каяктан. Анан ошо 3-чү жылдары аны эмнегедир жанакындай балама сыяктуу болду да, бу да. Анан тексти ушундай ичимде баягы аябай бышырган экен. Анан кандайдыр бир бат убакыттын ичинде эле Таң Чолпон чыгып калды. Сагынып дайым сени издеп келем. Таң чолпонум металлыдан чыган келсең, койнудан издеп жүрүп терип келген.
телевиденияда 87 жылдан баштап иштедим. Почти 15 жылга жакын иштедим. Көптөгөн таланттарды алып чыктым мен өзүм. Анткени классикадан баштап элдик таланттарга чейин алып чыктык да. Кестерде биздин программа ошондой эмес беле. Анан жанагы Жамин Акималиев агайыбыз жанагы эң популярдуу бар го, Жалжалым. Жалжалым ошо эмгичекте чыга элек болчу да, ошо кездергедечи, ошол учурга чейин. Анан агай ошо кездерде аграрлык жанагы немеде Айыл чарба министрлигинде министр болуп турган кези, анан агайда айттым. Кой айлан барбайм дейт. Кой, мен монда кызматта иштеп аткан, эми ал туура мен чыгарган. Ну бирок Эсенбек жөнөй койчу дейт. Анан болбой атып телевидение алып келгем. Анан Жалжалымды эң биринчи ачыкка чыгарган мен болчумун да ошо. Анан ошол сыяктуу таланттар мына Гүлмайра Момушовну алып чыктым, Зейнеп Шакиеваны алып чыктым. Шыгылып болгон чыгармачыл адамдарды, Гүлчакырова Валиуллинаны бизге ошо фондуда калып калды эле, эмнедир кийинки кездерде ошонун баары өчүп кетиптир да. Кандайдыр бирөөнүн себеби менен өчүрүп салгандар. Болот экен, турмушта ушундайлар болот экен. Кырыңдағы қызғалдақтай ырғалып, бұйрып аптыр біз жанаша турбадық. Үміт қылып алды дағы жаш одон, жүректегі махаббатты ырдадық. Ару таңдаған нұрына чайынып, алқымыңдан көз жаш болып ағып, қачан болса бір өзіңді ойлаймын, қарегіңді тумар қылып тағып. Бұл махаббат саған алған, өте тура жашы жалған, айтып бүткіз ешті арман, ошо чексиз үміт қылып, сүйіп сенде қалған. Узар сади бұл сүйінен сапарын, ұлытынып тартым тағдыр азабын. Убайым жеп көз жашымды ағыздым, ұзақ жылдар сені күтіп жашадым. Кайгылığım tepte böktü burgana, Kusalığım ömür boyu ırgalan. Tüm bir okum düşüp gitsin gözlerime, Çoluğumda jakkan sezim bulgana. Бұл махаббат саған алған, Өтіп тура жашы жалған, айтып бүткіз ешті арман, ошол чексиз үміт қылып, сүйім сенде қалған. Келер бизге кеч болсо да бери күн, кымбат сезем көктөмдөгү гүлүмдү. Кыр башына кызгалдактар кол булгап, кылымдарга ырдап турар сүйүлүп. Kim жаңылбай өмір жолым басалап, Күндер санап көз сезімім жашарат, Ырысыдай жаш ұлызда бұйрылған, Үйік бойым қалап бізде махаббат. Бұл махаббат саған алған, өтіп тура жашы жалған.
чыгармачылык адамдарды жазып ошону чоңдорго чейин кирип, анан ошо фондовый деп багы неме колун койдуртуп, печатты бастыртып турган картет немеге өткөзчүбүз фонотекага. Фонотека ошо фонотеканын ичинен эмнегедир бир душмандар же эмнегедир мындай каршы турган адамдардын колунан келген нерсе окшойт. Бүт баары тең өчүп калды да. Ошону жаңыртып койсо эмне чыкты, тарых болуп калат эле да. Анан мен өзүм чыгармачылыгымды көпчүлүк ошол жерден унутуп коет экенсиң. Өзүңдөн чыгармачылыгыңан мурун ошо чыгармачылык адамдарды бир алып чыгып, ошолорго бир жакшылык кылсамбы деген өзүңдүн бир жакшы тирениң менен болгон эмгегиңди жасайт экенсиң да. Мен ошондой эмгектерди көп жаздым, бирок ошо телевидениеде иштеп турганда көп чыгармачылыгыма кайрылбай калыптырмын. Таптым сени таң жаркыра баткандай, жакшы кетип кызыгына баткандай. Таптым сени табай турум кечкенден ай, толкундайга бет алдымдан аккандай. Таптым сени табай турум кечкенден ай, толкундайга бет алдымдан аккандай. Таптым сени бийик ашу ашкандай, таптым сени жаңы дүйнөң ачкандай. Таптым сени адамдыктын жолунан, өмүр бою жазып бүтпөс дастандай. Таптым сени адамдыктын жолунан, өмүр бою жазып бүтпөс дастандай. Табылбасаң сезбей кетпек экенмин, бул жашоонун мынча бактуу экенин. Жашап жүрүп таппай кетпек экенмин ай, бул өмүрдүн мынча таттуу экенин. Жашап жүрүп таппай кетпек экенмин ай, бул өмүрдүн мынча таттуу экенин. Таптым сени тириликкө рахмат, таптым сени сыз көңүлүм болуп шат. Сени мерим көздөрүңдүн алдымдан, жашоо бакыт жашагандай ырахат. Сени мерим көздөрүңдүн алдымдан, жашоо бакыт жашагандай ырахат. Жашоо бакыт жашагандай ырахат. Нарын театрында мен ошо эң биринчи алгачкы талпынып учкан балапан кезиндеги ошо театр мени талпынтып учурду да. Ал жердеги адамдар. Эми аны айтып отурса, эми залкар адамдар болчу да. Ар биринин өзүнүн орду, өзүнүн жүзү ошо кездерде бул биздин республиканын ичинде эмес, республикадан сырткы жерге чейин таанымал болуп калган актерлорубуз, артисттерибиз көп болчу да. Анан ошол жерден мен чындыгында спектакльге музыка жасат деген оюмда жок болчу. Анан ошо спектакльдердин учурунда эле режиссерлор көп себеп болот экен. Анан айтты, сен бул спектакльди оформить этип бересиң.
музыка жазган. Оригиналдуу деп айтылат да. Оригиналдуу музыка жазыш керек буга деп. Ошентип бир топ спектакльдерге мен өзүмдүн калемимдин немеси тийип калды да. Мисалы айтсам, мен апамды издеп келем, Адылбек Дыйканбаевдин. Калчаеванын болуш керек, мен апамды издеп келем деген. Адылбек Дыйканбаевдин да спектакльдер көптөгөн режиссер драматургдардын спектакльине манын баарын тең эсимде жок, айтып отурсун. Где-то бир 10 чакты спектакльдин музыкаларын жаздым. Анын ичинде биздин атактуу белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун эрте жастагы турналар. Бул спектакльде мен акапельный хор деп коет. Жанагы сопровождениясы жок хорго. Анан Нарын театрынын ушу артисттеринин эң күчтүүлүгүн ушундан билиңиз. Баягы чыгармачылыкта актерлук гана талант эмес, булардын ырчылык таланттары да күчтүү экени ошол жерден көрсөтүлдү да. Анан ошол жерден хор түрүндө бүт спектакльде баягы өздөрү ырдашып, өздөрү ойношот да. Анан бул баягы эрте жастагы турналар, согуш жылдарындагы болгон окуялар да бул. Балдардын, жаш балдардын окуялары. Султанмурат, Ажымураттардын. Анан ошо музыкаларына ошого тиешелүү кылып жаздым. Жазып бул спектакль музыкалуу драма катары бүткүл 15 сайыстык республикалык конкурсунда Москвага барып 2-нчи орунду ээлеп бүт республикалар боюнча 15 спектакльде музыкалыктан төпкөлүү ооба. Ошол жерде канча драматургдар, канча критиктер, музыка критиктери, драмалык критиктер баардыгы тең ошол жерден бир баа берип, анан 2-нчи орунду Нарын музыкалык драма театрына бериш. Бул музыкалык драма катары өздөрүн көрсөтүп алышты да. Анан ошол жерге барып 2-нчи орунду ээлешип, анан Тбилисиге неме алышты, жолдомо алышты. Ошол жерден Тбилисиден барып аткарышып, ошол жерде эми грузиндерди билесиң да, өмүр бою булар өзүнүн ички дүйнөсү өтө хоральный да. Отурган жерден акындар кандай төксө, ошол жерден 3 голос, 4 голос кылып ырдай беришет грузиндер. Анан ошолор өздөрү анан туруп алып аябагандай кол чаап, аябай жакшы кабыл алды дейт. Мен өзүм бара албай калдым. Анан ошо акыркы спектакльдин музыка жазылган спектакль Чыңгыз Айтматовдук болду да.
чыгармачылык адамда эгер ички дүйнөң толугу менен чыгармачылык ушунчалык берилсең, ички көрөнгөң бул угут деп коет. Чыгармачылык угут деген болот. Кээ бирөөнүкү көп убакытка чейин сакталат, кээ бирөөнүкү бир аскан убакытка сакталып калган нерселер болот да. Ошон Алла Таалам деле мага ошо бир буйруган окшойт. Ушу бүгүнкү күнгө чейин баягы жазып атам. Анан кээ бирөөлөр айтат го, ой жазып атам эле дейт, бирок кийинки мурункусуна жетпей калат да огондор. Анан ошо деңгээлде жазсаң жазгының. Мурунку деңгээлде жаза албагандай анан токтотуп эле койгон жакшы. Ошондой чыгармаларды андан дагы башка стилде, азыр агымга жараша, замандын өзүнүн учуруна талабына жараша жазасың да. Андайлар бар. Сыймыгыбыз өлкөбүздүн жаштары, шайыр шаңдуу жабылбаган таштары, талай үчүн өлкө талап кылганда, гүлдөтүп чөлдү он коруша тасканы. Талай үчүн өлкө талап кылганда, гүлдөтүп чөлдү он коруша тасканы. Улгаюда улуулардын мундары, ордун басты кызы менен улдары, бир денеден тагып турган жүрөктөй, төрт курак жаш өлкөбүздүн мундары. Жаша жаштар, өсө берсин заманың, алга өргө аткарылат талабың. Элиң менен мекениңдин алдында, эмгек менен жаркырасын табагың. Элиң менен мекениңдин алдында, эмгек менен жаркырасын табагың, жаркырасын табагың. Өзүм Арабаев университетинде иштеп аткандан кийин ошо Арабаевдагы мугалимдердин тийгизген таасири, өзүмдүн коллективимдин, анан студенттердин дагы бир таасири болот экен чыгармачылыккачы. Анткени заказ берет, агай момундай жазып берсең дегенс деп. Анан милдеттүү түрдө жазганга туура келет. Биздин Арабаев университетинде Жакупов деген бир таланттуу жигитибиз бар. Акын өзү. Кубат Жакупов. Ошо Кубат Жакупов менен көп иштештим да. Анткени бир ошо моменттер болуп калды иштегенге. Эки кимин жаздык. Бирөөнү Бишкек шаардык гуманитардык университети кимин, экинчиси МУК деп орки филармон эл аралык университет деп коет экен. Ошо эл аралык университеттин кимин жаздык. Бул дагы өзүнүн талабына жооп берди го деп ойлойм да. Askarım sen, asmanım sen, mekeni cer. Ata babam seni tapkan kemeni ger.
жер. Ey, üç kılgımız табышып, жүрөгүмдүн калышы, кыргызымда сакталат айтылбас намысы. Ата журт алга карай өркүндөй бер Кыргызстан, менин Кыргызстан. Başı möngü, etegi gül turağım, görsün berime, içsen şerbet bulağım. Alatolun hayalimga jar salıp, bürküt şangşıy azatlıktın urağım. Ey, üç kılgımız табышы, жүрөгүмдүн калышы, Кыргызымда сакталат айтылбас намысы. Ата журт алга карай өркүндөй бер Кыргызстан, менин Кыргызстан. Боз үйлөр алатого жарашып, алыс кетсем акыр жуттың саматын. Дүбүр түңдөн шаң жараткан мекеним, дүңгүрөй бер күнү жүзүн каратып. Ey, üç kılgımız табышы, жүрөгүмдүн калышы, Кыргызымда сакталат айтылбас намысы. Ата журт алга карай өркүндөй бер Кыргызстан, менин Кыргызстан. Алга карай өркүндөй бер Кыргызстан, менин Кыргызстан. Кыргызстан. Азыр ошоға чейин гимндин ачылышын, жабылышын ошо гимндер менен ачып жаап атышат да. Анан өзүм иштеген Арабаевка жазайын десем, ага жазылып калыптыр. Мага чейин жазылган экен. Мен деле ошо Арабаевка бир жакшынакай гимн жазып койсомбу деп ойлочумун. Кайдасың сен, ажырланган
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо ушуну менен көрсөтүү соңуна келип жетти. Жакшырлар жан дүйнөнүн азыктары, жакшырга жан дүйнөдөй азык барбы дейт. Жан дүйнөңүздөрдү дайыма жакшырлар коштоп жүрсүн. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.